Саламатсыздарбы, Суперкейчи порталыбыздын жалпы көрүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Акыркы учурларда өзүңүздөр билгендей эле адамды өнүгүү деги эле коучтарга барып, тренерлерге барып, өзүн өнүктүргөн адамдар абдан көбөйүп жатат. Бул жакшы көрүнүш деп эсептейм. Ал эми бүгүн дал ушул темага байланыштуу сүйлөшөлү деп бүгүн биз тренер, коуч Максат Мухтаровду чакырдык. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Куш келипсиз, Максат мырза. Кандай келип алдыңыз? Жакында эле биз билишибизче Кытайдан келдиңиз, Негизи чындыгында Инстаграм баракчаңызды карап көрдүм, абдан чоң аудиторияңыз бар экен. Ал эми мен сизди эң биринчи, эң алгачкы жолу көрүп атам, ошондуктан мындай тааныштыруудан баштасак. Менин атым Максат Мухтаров, чет өлкөдө 23 жылдан бери жашайм. Мындай айтканда Кыргызстанга караганда чет өлкөдө көбүрөөк жашадым. Германияда, Америкада, Россияда, Турцияда, азыркы убакта Кытайда жашайм. Үй бүлөм менен ошол жерде эмгектенип келем. Бизнесменмин, инвестор, ошол убакта жашоого машыктыруучумун. Жашоого машыктыруучу деп калдыңыз, анан эмне себептен бул профессия десек деле туура болот да? Эмнеге ушуну тандап алдыңыз? Деги эле адамдын дээринде бирдемке болот да. Баягында призваниясы болот деп коет, ангече calling деп коет. Ошону тапканда адам бактылуу болот. Анткени ал призваниясына күнүгө мотивация келет. Ал туаса нерсе да, мындай айтканда дээринде бар деген сөз. Мен аягында тапсам, көрсөм мен коуч экенмин. Ага чейин билчү эмесмин, коуч деген эмне деген, бул 2000 канчанчы жылдары, 14-жылдары тапкандан кийин биринчи жолу Кыргызстанга жашоого машыктыруучу деген темада келгенбиз. Ал убакта бизнес тренери бар эле, тиги тренер бар, именно жашоого машыктыруучу деген нерсе жок болчу. Кыргызстанга биринчи жолу тренингди ошондо алып келгенбиз, WhatsApp аркылуу тренинг өткөнбүз. Канча жыл болуп калды ушу? 2016 жыл болуп калса керек. Ал убакта жашоого машыктыруучу деген эме жолу көбүнчө баягындай бизнес тренер болду. Негизи эле төрөлгөндөн бери эле биринчи класстан баргандан баштап эле мындай адам баласы өнүгүүгө шашат экен да, өнүксөм, окусам, дагы чоңойсом, бир ийгиликке жетсем депчи. Анан негизи эле баары бир биз адамбыз өлөбүз да, ошол адамдын өнүгүүсү эмне үчүн керек негизи эле биздин жашообузга? Мындай карасаңыздар, адам өнүккөндө бактылуу болот. Мисал айталы, балабыз төрөлгөндө, басып калды деп туруп биз жарыя беребиз да, балам басып калды, 1 жашка чыкты, 1 жашта басты деп. Мына бала өнүгөт. Же сиз бир жаңы нерсеге, бул студияга жаңы жумушка киргенде курбуларыңызга айткансыздар, туурабы? Мен уже супер инфого кирдим мындай деп. Эмне болот? Сиз өнүккөн сайын бактылуу болуп атасыз. Эгер бактылуу болгуңуз келсе, анда жеке өнүгүңүз, анда үй бүлөлүк бактылуу үй бүлө куруңуз, бизнесиңизди өзүңүздүрүңүз, же карьераңыздан өсүңүз, же коомдогу ордуңузду табыңыз. Ошолор тапкан сайын, өнүккөн сайын адам бактылуу болот. Ошон үчүн өнүгүү бул бакытты алып келет. Бактылуу болгуңуз келсе, анда өнүгүңүз. Жашоонун дагы бир кыйналчу бөлүгүбүз бул күндө эл эмне дейт деп атып, мындай басып койсом эмне болот, мынтип күлүп койсом эмне болот, андай сүйлөп койсом эмне болот деген дагы бир көз караш бар да биздечи. Анан ушул эл эмне дейт деген бизге керекпи негизи эле? Эл эмне дейт мындай нерсе. Биринчи элге рахмат айтыш керек. Эл сизди ушунчалык өнүктүрдү. Дальше өнүктүрө албайт да. Мындан дагы өнүккүңүз келсе, анда эл көрбөгөн нерсеге вложение кыласыз. Самолюбие, самооценка деген. Мисал айталы. Мен көп мисал кылам элдерден. Мисал, могул жерде майкам бар дейли. Майкам жыртык дейли. Эми кечиресиздер. Бирок сиз көрүп атасызбы? Же элдер көрүп атабы? Бирок проблема барбы? Ойлойсуз, жок. Проблема бар. Анткени аны мен билем да, эртең менен кийинип атканда жыртык майка кийгенмин. Анан келип коучум деп өзүнчө күртө болтам. Өзүм ойлонуп туруп, эмне кылам? Сөзүм кандай чыгат? Сөзүм неуверенный чыгат. Айта албайм эмне. Бирок эл көргөн жок, бирок менде ошондой болот. Менин сөзүм эмне? Мен продукциям да, мен коучмун да, мен кеп сатам да, мындай. Сөз сатып атпайм, ошого акча төлөп атпайм. Неуверенный чыкканда, мындай, анда бул эмне болуп калат? Некачественный болуп калат. Эми тескерисинче, дагы майкам бар, бирок $2000 калды. Эл көрүп атабы? Жок, бирок мен билем да. Эмне кылам? Уверенный отурам. Ишеничте отурам. Анан сиз монтип өзүңүз мактансаңыз да, мен өзүм айтып атам да, сиз ушинтип мактансаңыз дагы кийимиңизди топтосоңуз $2000 чыкпайт. Меники эмне? Майкам даже $2000 уверенный сүйлөйт. Значит, эл көрбөгөн жерге вложение кылган адам дагы күчтүү болот. Дүйнө негизи биз билебиз, абдан масштабтуу, чоң, глобалдуу экенчи. Ошол глобалдуу дүйнөнүн биз кайсы жериндебиз? Азыркы учурда мекенибизде болуп жаткан нерселер бул бөлүнүк экен да, ушул жакырчылык менен байлардын арасындагычы. Анан азыркы учурдагы жаштарга кандай кеңеш бересиз? Деги эле бул нерсе жоюлабы? Эми бул натуралдуу нерсе болушу мүмкүн, жаратылышта, бирок бул деген сөз мен кедей экенмин деп калып калбасын да. Мисалы караңыздар, кедей деген сөз бул жөн эле түшүнүк.
Сиз мен кедеймин деп алсаңыз, кедейсиз, бүттү. Неге аны айтып атасыз? Неге акчам жок деп атасыз? Мисал айталы, караңыз мисалы. Акчам жок деп атасыз, нааразы болуп атасыз. Мисалы биздин акчабыз болсо сөзсүз баягы жетпейт дегенди айтабыз, туурабы? Ушунча акчам бар да ушуга жетпейт да. Да көбүрөөк акчаңыз андан да жогорусу бар. Бизде жетпейт деген нерсени көп ойлонобуз. Эми баарыңыздарга айтам, техниканы өзгөртүңүздөр, жетет деңиздер. Мисал айталы, акчам бар, таксиге жетпейт дейсиз, туурабы? Неге жетет? Маршруткага жетеби? Мындан кийин акчам бар, маршруткага жетет деңиз. Мулча акчам бар, буга жетет. Только жететин тапсаңыз, сиз ыраазы болуп жашайсыз. Неге нааразысыз? Мисал айталы, азыр баарыбыз кээ-бирге нааразыбыз, мындай. Эми сиздерге айтам мындай да. Азыркы бүт состоянияңыз сизге бекер келгенби, же акчага алдыңызбы? Көзүңүз, кашыңыз, атаңыз, апаңыз ким болсо бекер келген. Анан неге нааразы болуп атасыз? Биз нааразы болгондо акыбыз жок. Неге дегенде бул дүйнөдө баары бала чакамды бекер келди, ата-энем бекер келди, туурабы? Ошо жаман көргөн жубайым, эми кээ-бирге жубайын жаман көрүп атат, ага акча төлөп келдиңиз, же аны өстүрдүңүз жок, же жолдошун жаман көрүп атат. Бул неге жаман көрүп атасыз? Сиз ушуларды колдонуп байып, ийгиликтүү, бактылуу болосуз. А сиз аны тоскоолдук деп ойлоп атасыз. Бул туура эмес нерсе. Жолдошуңуз эч кандай тоскоолдук кылган жок. Жолдошуңуз жаман болсо, жолдошуңузду Кудай берди подарка кылып, нааразы болуп атасыз, наалып атасыз, жолдошуңузду алып коелу. Өзүңүз жашаңыз, дагы жакшы болобу? Жок. Кыйналасыз, аял кишилер. Же эркектер, келинчегим мындай ажырассам жакшы болобу, башка. Анда келинчегиңизди алып коюп, баласын алып коюп жакшы жашайсызбы? Жок. Адам полноценный жашаш үчүн жолдош керек, келинчек керек, бала чакасы керек. Бул nuclear family деп коет, баягындай ядерный семья дейт да, баягы өзөк семьясы да. Булардын бирөөсү кетсин, слабый болуп калат. Хоть $1 миллион тапсын эркек, келинчеги жок болсун, ал аябай слабый киши. Же $1 миллион тапсын, ушунча известный bir аял болсун, сильный болсун, анын сильный плечосы жок болсо, аны эч ким деле уважать этпейт. Значит, бөлүнбөңүздөр, ажырашпаңыздар. Неге ажырашып атасыздар? Неге нааразы болосуздар? Просто ал нерсени билбегениңиз үчүн ошол жерде сиз үйрөнгөн эмессиз, турмушта көргөн, мындай болсо ажырашат экен. Как будто ажырашса бейишке барат. Ким бейишке барат ажырашса? Ажырашкан эң жаман нерсе. Неге ажырашасыз? Ажырашпаңыз. Ажырашкандар жарашсын. Мындай бир жашоону түшүнүңүз, балаңызды кыйнап атасыз. Башкаларды канчалаган разрушение болот. Эмнен айынан? Билимсиздиктен, түшүнүксүздүн айынан. Бул дүйнөдө эң жаман нерсе бул ажырашуу. А бирок тиги зомбулук кылып атат, тигиндей кылып атат, анда үйрөнүңүз, ал зомбулук болбойт. Жөн эле нерсе айтайын сизге. Аял киши менен эркек киши урушканда, аял киши ушунтай ажылдаганда, эркек аны аял катары көрө албайт. Подсознательный, бул ушундай тубасан нерсе. Эркек эки нерсени кылат. Бир, жеңиш керек, эки, коргош керек. Мисалы, аял ажылдап калганда, бул дагы карайт дагы, анан эркек менен урушуп атам деп туруп, аны атаандашат. Анан эркек психологически слабый болгон үчүн, көтөрө албаган үчүн аял көтөрө алат да, Кудай ошентип жазган. А эркек ана ошол нерсени физикага өткөрүп берет да. Анан зомбулук болуп, уруш талаш болуп кетет. Ошого эркектерге айтмакмын, эс ачкычты үйрөнсө, баягы нерсесин чыгарса, өзүнү кармай алат. А эркек анан болгон окуялар болот. Мисалы, аял киши менен эркек киши урушуп атканда, аял киши эмне кылат? Аягында ыйлап калат. Ыйлаганда эркек токтоп калат. Эркек дальше уруша албайт. Андай нерсе жок. Эгер психически туура адам болсо, норма адам болсо ушундай. Анан эмне кылат? Анан коргой баштайт. Кечирип кой, анан деп эме сурайт. Болобу? Баарыбызда болгон нерсе. Значит, бул илимди түшүнүңүздөр, бактылуу жашаңыздар, бул сиздин целиңиздер. Балаңызды полноценный өстүрүңүз. Атасы жок бала полноценный өсүшү кыйын. Апасы жок бала полноценный өсүшү кыйын. Эң жаман нерсе эмне билесиздерби? Эки киши ажырашса, булар слабый болуп калат. Бул дагы арендага комнатага калыш керек. Бул дагы алыш керек, өзүнө акча жетпейт. Баласы ортодо калат. Баласын ким алат? Көчөдө өсөт. Мындай айтканда садикке берет, мектепке, интернатка берет, же ата-энесиге берет. Мындай бул бала полноценный өсө албай калат. Менде аябай эме бар да, ушу ажырашуу боюнча аябай күчтүү нерсе бар. Мен ойлойт элем да, эгер ажырашып кетсем, Кудай сактасын, анан кызым чоңойгондо, эми келинчегим күнөөлүү болсун дейли, мисалы, чоңойгондо кызым мага айтат. Кыздар анда атасыга катуу тиет да, мындай тасы. Аталар кыздарга аябай эме кылат да. Анан кызым чоңойгондо айтса, ата, сен неге ажырашып кеттиң? Мен атасыз өсүп калдым десе. Мен хоть апаң күнөөлүү, соттор аны күнөөлөгөн, чынында менин күнөөм жок десе дагы, кызым не дейт эле билесизби? Эми ошентип ойлоп атам да, мынтип. Сен менин атамсың да. Сен любым путем таап, мени баягындай жетим өстүрбөшүң керек десе, мен жердин астына кирип кетем да.
эркектин намысына аял катуу тиет да. Ошон үчүн мен ажырашпаганга, бактылыкту өнүктүргөнгө любой путем бүт техниканы табамбы, акча табышым керек, эмне кылам, барып согушушум керекпи, неважно. Мен эркекмин. Эркектин дээринде бар, ичинде бар. Ал киши ошондой кылыш керек, бул ажырашууну алып келбеш керек. Бул сөздү айтпаш керек. Бул лексиконго, бул эмеге, словарга бул сөздү алып кирбеш керек. Бул жөнүндө вообще тема сүйлөшпөш керек. Ошон үчүн айтам, турмушка чыкканда үйлөнгөндөр, сиздер үйрөнүңүздөр, жашоого машыгыңыздар, мачо, крутой эркек болуңуздар, чечкиндүү. Назик аял болуңуздар, ушунчалык. Анткени аялдын күчү назиктигинде. Эч кайсы аял мондай боксер болуп туруп, мен күчтүүмүн, эч ким аны уважать этпейт. Аны о күчтүү экен дебейт. А бирок аябай назик аял болсо, келиңиз менен эркектер турр эмне болот? Аябай таасирленет. Ошол сыяктуу эркектер кандай чечкиндүү болсо. Мелочник болуп келсе эмне болот? Эркек бо, мындай деп атат. Эркектер үйрөнүңүздөр. Аялдарга кандай подход кылышты, кантип сүйлөштү. Ошол нерсе өтө маанилүү. Мен бул ажырашуу темасында аябай эме кылам. Ушунчалык элдерге мындай боорум ооруйт, аябай жардам бергим келет. Ал ошол нерсени билсе өтүп кетет ал жерденчи. Бирок ал жака жетпей калат да, анан интернет көрөт, тигини көрөт, мындай болсо, анан ошол нерсе. Анан кийин мындай нерсе бар да, мен прикол катары айтып берейин. Неге эркек менен аял урушканда аял төркүнүнө кетип калат? Мага вопрос да. Коргонуч издейт болуш керек, коргонуч издейт. Аял күчтүү үйүндө. Андай эме кылбайт. Аял урушканда жини келип, ал күчтүү аял болсо эле баары төркүнүнө кетет да. Ажырашса мындай. Анын оружиясы ошондой да. Мындан кийин андай кылбаңыздар. Урушуп кеткенде аял кетпесин, эркекти эшикке чыгарып эшик жаап коюңуздар. Пусть эркек төркүнүнө кетсин. Эркек көчөдө эме кылат да. Бул нерсени бир жашоого киргизбеш керек, анткени бул кайталанып калса, мурда болгон да, ойго ошо келе берет да. Түшүнүктүү болду? Ошону биринчи кылдырбаңыздар. Демек бизде деген ошол аялдар кеткенге көнүмүш адат болуп калган да, көзүбүз мурда көргөн, эжеси кеткен, бирдем кеткен, ошону кылат да, көргөнүн кылып атпайбы? А мен жаңы инноватор алып келдим, жаңы нерсе. Мындан кийин аялдар урушуп кеткенде, жолдошуңуз кууп көчөгө чыгарып салыңыз, болду, өзү кетсин. Ата-энеңе бар деп коюңуз. Действительно, буну практичный кылыңыздар. Аял кишилер үйүңүздөргө кетпеңиздер. Анткени үйүңүздөргө барганда, жолдошуңуз жамандаганда, жамандайт да, итегиле эмнеге келип атасың деп. Анда ата-энеңиз жолдошуңуз ошентип көрөт. Ал жолдошуңуз сиздин балаңыздын атасы. Ошон үчүн өтө маанилүү, аял кишилер үйүңүздөргө кетпеңиздер. Эртеңден баштап эркектер кете баштайсыздар. Аябай сонун негизи эле ушул аял менен эркектин ортосундагы ажырашуу азыркы учурда аябай актуалдуу болуп жаткан учуру. Аны дагы ачык, таасын так айтканыңызга дерең ыраазычылык билдиребиз. Анткени азыркы учурда мен жанагы коучтарда айтып атканым ошол болчу. Мындай ажырашканга дагы салман кошуп коюшат да кээ бирөөлөрчү. Анан келип биздин студияга маек бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Көптөгөн адамдардын жашоосун мындай жаңыланууга алып келе бериңиз.